Ошон үчүн ар бир мусулмандын үйүндө мүмкүн болсо ат болуш керек. Өзгөчө кыргыздын үйүндө. Каякта болсо да. Пайгамбарыбыз айтат, Алла Таала айтат: "Вал адияти дубха, фал мурияти qadha, фал мугирати субха, фа атарна бихи нақа." Адият деген сүрө түшкөн ат бой. Вал адият дубха, деминип жүгүргөн аттарга ант. Ант, Алла Таала ант иши. Фал мурияти qadha дейт. Туяктары ташка тийген искира чыгарган. Bir daha canı var iskira çıkar. Жол бар сел bir снежный бар сатпайсың, искира чыгара алабы ушулар? Чыгара албайт bir daha canı var. Пенсилин деле чыгара албайт. Эч ким чыгара албайт аттан башка. Искираны ат чыгарат. Ишек. Фалмурияти qadha, фалмугирати субха. Таң эртең чабуу салган. Фавасат набихи жамаа. Топту жарган ат болот экен да.